Мен 2016 жылдың 30 ноябрындагы президенттин указынын негизинде Сүлүктүү шаардык сотунун судьясы болуп дайындалып, ошол убактан бери Сүлүктүү шаардык сотунун төрагасы болуп эмгектенип келем. Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланды. Бул боюнча сот системасында көптөгөн реформалар болуп жатат. Сүлүктүү шаарынын имаратыга акча бөлүнүп, капиталдык ремонттон өтүп, азыркы учурда тапшырылып иштеп жатабыз. Татынакай болуп калды. Урматтуу кесиптештер, Кыргыз Республикасынын сот түзүмүнүн 95 жылдыгы менен майрам менен куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик, элибиз аман болсун, жакшылыктар болсун. Мен сот системасында 1992 жылдан баштап ушул күнгө чейин ар кандай жумуштарды иштеп келе жатам. Мурдагы мезгилге караганда азыркы мезгилде сот системасын техникалык жактан жана башка немелерден камсыздоо жакшы. Эки миң он алтынчы жылдагы президенттин указы менен Сүлүктүү шаардык сотунун судьясы кызматына дайындалдым. Келип түшкөн жарандык, жазык иштери боюнча АИС программасына киргизилип, сот КЖге сот актылары убагында чыгарылып жатат. Биз Сүлүктүү шаардык соту, аксакалдар соттору, жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү менен тыгыз байланышта иш алып баруудабыз. Сүлүктүү шаардык соту аппарат кызматкерлерибиз менен чогуу ушундай кайрымдуулук иштерге, коомдук иштерге жалпы баарыбыз активдүү катышып келе жатабыз.